Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Байкашымча каналыбызда тасмаларды калтырбай көргөн кыздар дагы бар экен. Ошондуктан бүгүн сулуулардын көңүлүн көтөрүп, бул дүйнөнү сактап турган сүйүү маселесин кеп кылалы. Мектептин эң сулуу жана ийгиликтүү окуучусу катардагы жөпжөнөкөй кызды сүйүп калып, бирок ал кыздын айык кыз оорусу бар экени билинип калат. Анда эмесе даяр болсоңуздар, сөз башынан болсун. Я же просила в меня не влюбляться. 2024 жылдын эсеби боюнча Москва шаарынын өзүндө эле 13 миллиондон ашык адам жашайт экен. Бул дээрлик Кыргызстандын жалпы калкынын 2 эсе көп. 13 миллиондун 500 миңдей биздин бир туугандарыбыз кыргыздар. Бирок Москванын кайсы бурчуна барып кийивиси менен чайханага кирсең, ал жакта жалаң эле биздикилер олтурган болот. Ошондо тескерисинче 500 миң эле орус калып, калганы жалаң эле кыргыздар келип алганбы деп ойлойсуң. Эми кантсе да ошол Москвада ак эмгек менен үй бүлөсүн багайын деп жүргөн бир туугандарыбызга маалымат берели. Эгер сиздин Москвада мыйзамдуу жүрүшүңүз үчүн кандай документ талап кылынган болсо, бардыгын жасап бере турган бир тууганыбыз бар. Ал өзүбүздүн агаларыбыздын бири Иса мырза. Ошондуктан эч нерседен чочубай эле төмөндө айта турган байланыш сандарын жазып, биз Санчо Бек каналынан келдик деп документиңизди бүтүрүш керек болсо коңгуроо кыла бериңиз. Анда эмесе жазууга даярданып калсаңыз +7 903 107 30 41. Тасманын башында кечинде чогулган мектептин окуучулары Лэндон баш болгон бир топ бала эс алып жүрүшкөн. Бир маалда эле алардын жанына кечип Клей деген бала келет. Көрсө Клей булардын тобуна кошулганга аракет кылып, алар сыноодон өтсөң кошуласың деп кечинде ушул жерге чакырышыптыр. Көрсө бул жерден бийиктиктен секирме чеги бар көлмө бар экен. Алар жанагы жаңы келген Клейди алдап солоп, эгер сен бул жерден секире турган болсоң, сыноодон өтүп биздин катарыбызга кошуласың, эч эле коркпой эле кой, биз бул жерден көп жолу секиргенбиз. Кааласаң мен дагы сени менен чогуу секирем деп Лэндон дагы чечинип, экөө бийиктикке чыгып алып даярданып калышат. Бирок оюндан от чыгат дегенде бир маалда эле жанагы секирген Клей кыймылдабай эле суунун үстүндө калкып калат. Эмне болуп кетти деп бардыгын жүрөгү учуп, Лэндон дароо эле сууга түшүп, Клейди куткарганга аракет кылып жатса, ал жердин күзөтчүсү келип калат. Анда балдар эч нерсеге карабай эле кача башташты. Көрсө ал суунун астында темир түтүкчү бар экен эле. Сыягы Клей секиргенде ошого тийип калган окшойт. Кантсе да Лэндон аны жээкке алып чыгып тирүү экендин көрүп, ал жерге тартип сакчы келип калгандыктан бардыгы жакшы болот деп эле качып кетип калат. Калган балдар буга чейин эле качып кетип калгандыктан келген тартип сактоочу Лэндондун артынан түшүп, ал качып унаасы менен көпкө деле бара алган жок. Бул окуядан кийин эртеси Лэндондун үйүндө жүргөнүн көрөбүз. Ал кырсыктан бутунан жаракат алып аксап басып, бактыга жараша Клей аман эсен калып, бирок ооруканага түшүп калыптыр. Лэндондун апасы менен сүйлөшүп жаткандыгынан, анын атасы үй бүлөсүн таштап кетип калып, каарманыбыз атасы менен такыр сүйлөшпөй, аны жаман көрүп жүргөндүгүн түшүнөбүз. Күндөрдүн биринде ал аймактагылар чиркөөгө чогулуп, чиркөөнүн кызматкери келгендерге жакшы сөзүн айткандан кийин, ал жердеги топтолгон кыздар ордунан туруп ырдай баштайт. Биз ал топтолгон кыздардын арасынан каарманыбыз Джейми Салливанды көрөбүз. Джейми чиркөөнүн кызматкеринин кызы эле. Ал дагы Лэндон жана анын достору окуган мектепте окуучу. Равняйтесь, он всех переплюнул по части вранья. Лэндон достору менен мектептин алдында эс алып олтурса, алардын алдынан Джейми өтүп калат. Билинда Джеймини какшыктап, көйнөгүң мыкты экен десе, Джейми ыраазычылыгын билдирип унчукпай өтүп кетет. Мындан соң мектептин директору Лэндонду өзүнүн бөлмөсүнө чакырып, силер окуя болгон күнү ичимдик ичипсиңер, мен бөтөлкөлөрдү таап алдым. Бирок силердин айыңардан жабыркаган Картер эч нерсени айтпай койду. Ошондуктан сени мектептен айдап жибербейли, жеңилирээк жаза берейин деп чечтим. Сен эми сабактан кийин мектептин тазалыгына жардам берип, ишемби күндөрү сабакка жетише албай алган кичинекей класстын балдарын окутуп, анан дагы мектепте боло турган театралдык көргөзмөгө катышасың. Айлана чөрөңдү бир өзгөртүп көрчү деп ошондон кийин Лэндон мектептин полун жууп, анын жанына келген достору Джеймини дагы бир жолу көрүп шылдыңда башташат. Биз ушул жерде Джейминин астрономияга кызыгып, жылдыздарды жакшы көргөндүгүн түшүнөбүз. Лэндон болсо 6-күнү ага директор айткандай жаш балдардын бирөөсүнө жардам берип, ал жерде дагы Джейми жүргөн. Көрсө бул кыз мектепте өтө бир жакшы окуучулардын бири экен эле. Ал мектептин баардык пайдалуу иштерине катышып, Лэндон айла жоктон гана кылып жаткан иштерди өзүнүн каалоосу менен кылат эле. Күндөрдүн биринде алар автобус менен келе жатып, Джейми Лэндондун жанына олтуруп, сен Луиска сабак окуганга жардам бергенге аракет кылып жатасың, бирок ал сенин сөздөрүңдү эле укпай жатат. Кааласаң мен сага кандай кылышты үйрөтөйүн десе, Лэндондун жини келип, мен силердин жаныңарда убактылуу эле, мен жазам аяктаса бул жерден кетем. Сен болсо ар дайым колуңа Библия китепти көтөрүп аласың. Мектепке болсо канча убакыттан бери бир гана көйнөк кийип келесиң, эч эле алмаштырбадың. Өзүң болсо мектепте эч ким менен достошпой жалгыз жүрө бересиң. Анан мага бир нерсени үйрөткөнгө аракет кылып коесуң да жөн эле койчу. Сенсиз деле жашоом зыңк дегендей кылып коет. Кечинде болсо Лэндон менен Белинданын сөзүнөн, Белинда Лэндонду жакшы көрүп, ага жакынdoonун аракетин кылып жүргөндүгүн түшүнөбүз.
Приезжай за мной через 2 часа. Предложи им поставить Версальскую историю. Эртеси күнү театрга даярданганы келген Лэндонду досу Дин алып келет. Анда Лэндон мени алып кеткенди унутпа деп ал жака кирип кетет. Эң кызыгы бул театралды көргөзмөдө Джейми дагы ойнойт экен. Андан да кызыгы ансыз деле араң эле келген Картерге ал жердин мугалими дароо эле коюла турган көргөзмөнүн баш карманын ойнойсуң деп берип салат. Анда Лэндон баш тартканга аракет кылып, бирок ал нерсесинен майнап чыкпады. Даярдыктан чыккандан кийин каарманыбызды алып кеткенге досу Дин такыр эле келбей коет. Анда ал Джеймини көрүп калып, мени үйгө жеткирип койчу. Досум келбей калды десе Джейми макулдугун берип, экөө бара жатып бир аз болсо дагы сүйлөшүп, тааныштардай дагы болуп калышат. Ошондуктан Лэндон эртеси мектепте Джеймиге жолугуп, мага сенин жардамың керек болуп жатат. Мен театралды көргөзмөгө даярданбасам менин жанымды коюшпайт окшойт. Ошондуктан мага даярданганга жардам берчи десе Джейми макулдугун берип, бирок менин бир шартым бар, мени сүйүп калбашың керек деп айтат. Пообещай, что ты в меня не влюбишься. Муну уккан Лэндон дароо эле макулдугун берип, сабактан кийин Джейминин үйүнө келет. Бирок Джейминин атасы бул нерсеге каршы болчу. Анткени ал Лэндонду сабакка жакшы көңүл бурбаган шок бала катары таанычу. Кантсе да Джейми Лэндонго жардам берүүнү каалап, ал экөө үйүндө даярдана башташат. Кечинде болсо Джейми Лэндонго өзүнүн жакшы көргөн нерсесин көрсөттү. Көрсө ал түнгүргөн убакта өзү жасаган телескопту чогултуп, жылдыздарды карап ниеттенчү экен. Бирок бул нерсе Лэндон үчүн жаш баланын кылган ишиндей көрүндү. Эртеси Джейми Лэндон достору менен турган кезде бүгүн дагы мектептен кийин жолугалуу деп айтсам, Лэндон досторунан уялдыбай тур Джеймиге экөөбүз түшүңдө гана жолукпасак өңүңдө жолуга албайбыз деп коет. Бирок ал бул сөзүнөн кийин деле уялбай мектептен кийин Джейминин үйүнө барып, даярдыкты баштайлыбы десе Джейминин жини келип, сени бир аз болсо дагы жакшы бала деп ойлогомун. Сен болсо жөн эле даярданыш үчүн мени колдонгоң келиптир да. Болду, эми бул жака келбей эле кой деп жини келип үйүнө кирип кетип калды. Кантсе да бирок Лэндон ага берилген жазаны өткөрүш керек болчу. Ал сабагына жардам берип жаткан Луистин мээсине эч нерсе кирбегендигин түшүнүп, Луистин баскетбол ойногонду жакшы көргөндүгүн билет да баскетбол аркылуу сабакты үйрөтө баштайт. Ошондо гана анын үйрөтүүсүнөн бир аз жыйынтык чыга баштады окшойт. Бул нерсесин Джейми дагы байкап, экөө бири-бирин мектепте анча-мынча карап, бирок мурдагыдай чогуу сүйлөшүшкөн жок. Арадан убакыт өтүп театралды көргөзмөгө күн сайын даярданышып, бир күнү Лэндон ооруканалардын бирине барды. Көрсө ал тасманын башында секирип жаракат алган Картерден кабар алайын деп барыптыр. Сыягы Лэндон дагы бир аз жакшы жака бурула баштаган окшойт. Анда Картер аны көрүп кабыл алгысы келбей, жада калса сүйлөшкүсү да келбей жатса, Лэндон андан кечирим сурап, мен дагы сен секирген жерден секиргенмин. Бутум менен түшөм деп, бирок ичим менен түшүп калып өтө катуу өзөрүп калдым. Ошондуктан сени түшүнүп турам, эми мага капа болбочу десе Картер бир аз макул болгондой болот. Не вздумайте влюбиться в этого мерзавца. Ошентип театрды көргөзмөнү аткара турган күн келип, ал жердеги көрүүчүлөр топтолуп, бир кезде Джейми чыга келсе, аны мындай жасанганын биринчи жолу көргөн Лэндон айта турган сөзүн таппай эле такала баштайт. Бул убакта Джейминин ырдай турган жери бар эле. Ал кубулжуган үндөрү менен ырдап кирсе, муну көрүп олтурган сахнадагы Лэндондун сол жагында жайгашкан жүрөгү оң жагынан сого баштады окшойт. Сыяк ал өзү деле сезбей эле Джеймиге сезимдери пайда болуп калган сымал. Бул нерсени биз көргөзмөнүн аягында сценарийде жок болгону менен Лэндон Джеймини өөбүч бергендигинен байкайбыз. Муну көргөн Билин да кызганычтан эмне кылышын дагы билбей калат. Көргөзмөдөн кийин Лэндондун апасы келип аны кутуктап, бир кезде атасы дагы келип аны менен учураша баштайт. Бирок биз тасманын башында билгендей Лэндон атасын жаман көрчү болчу. Ошондуктан ал аны менен сүйлөшпөй эле кетип калды. Эртеси күнү Лэндон Джеймини издеп келсе, Джейми Лэндондун буга чейин досторунун жанында айткан сөзү үчүн кечирилек экен. Ал Лэндонго, сен эмнеге менин жаныма келдиң, сени бирөө көрүп калса уят эмеспи? Мендей жөнөкөй кыз менен жүргөнүңө намыстанбайсыңбы десе, Лэндон дагы жини келип, эми кечке эле ошол нерсени эстей бересиңби? Сен бардыгынан эле кача берет экенсиң. Бул жерде балким күнөө менде эместир. Сен өзүң атайын жаман кийимдерди кийип элдерден тосунганыңды байкадым. Эми бардыгын унутуп мамиле курсак болот да десе, Джейми болбой эле ал жерден кетип калат. Биз мындан соң чындап эле Лэндондун өзгөрүп баштагандыгын байкайбыз. Анткени анын досу Дин келип ага ар кайсы сөздөрдү айтып эс алалы десе, Лэндон мурда дароо эле көнүп кетсе, азыр такыр эле баргысы келген жок. Ал кечинде Джейминин үйүнө келип ага белек алып келгендигин айтат. Анда Джейми Лэндондун берген белегине кубанып олтурса, ал жерге бир кезде Джейминин атасы чыгып калат. Ал кызына кайрылып чиркөөнүн кызматкери болгондуктан сөзүн так айта албай, кызым, Кудайдын мыйзамы эң биринчи орунда болсун, мындай балдар сенден дагы жооп күтүшү мүмкүн. Эми мен эмнени айткым келди түшүндүң да десе, Джейми дароо эле жооп берип, баардыгы жакшы болот ата, мен у адамдан чыкпаймын деп айтат. Атасы биздин тилде айтканда алакандай жериңди сактагын деп айткысы келген болчу. Эртеси Лэндондун достору жана Билинда компьютерге олтуруп, Джейминин сүрөтү менен бир нерсе жасап аткандыгын көрөбүз. Бир кезде Джейми мектепке келсе, Билинда ага жолугуп, сен негизинен жакшы кыз экенсиң. Биз Лэндон экөөбүздүн ортобузда эч нерсе жок, ошондуктан мени кызганат деп ойлобогун. Андан көрө жүрү тамактан ал деп эле ашканага алып кирсе, ал жерде олтургандар Джеймини карап алып эле күлө беришет. Көрсө алар Джейминин бетин жыңалач кыздын сүрөтүнө коюп коюшкан экен.
Бир маалда эле Лэндон ал жерде пайда болуп, бул нерсенин ким кылгандыгын түшүнүп, өзүнүн жакын досу Эрикти барып эле бастырып жиберет. Ошентип Лэндон достору менен мамилеси дагы үзүлүп кетти окшойт. Ал Джеймини сооротуп, сен буларга көп эле капа боло бербе. Жиндиге теңелен деп жинди болосуң, андан көрө жүрмөй сени үйүңө жеткирип коем деп аны алып кетет. Лэндон убакыттан пайдаланып Джеймини кечки тамакка чакырса, Джейми мен жолугушууга чыга албаймын деген жообун берет. Биз мындан соң Лэндондун Джейминин атасына баргандыгын көрөбүз. Көрсө Джейми атам уруксат бербейт деп айткан экен. Анда Лэндон Джейминин атасынан суранды: мен кызыңызга буга чейин туура эмес мамиле кылып жүрдүм. Бирок ал нерселердин бардыгы үчүн азыр өкүнүп жатам. Эгер уруксат берсеңиз, мен кызыңызды кечки тамакка чакырайын дегенмин. Сиз бул чиркөөдө элдерге ишенимди үйрөтөсүз, мага дагы бир ишенип коюңузду суранам десе, атасы макулдугун берет. Ошентип эки каарманыбыз биринчи жолу сүйүү кечесине чыгып, жылуу сөздөр менен сүйлөшүп, тамактанышып, андан соң жеңил бийге бийлегенге дагы жетишишет. Мындан кийин Лэндондун Джеймиге белеги бар эле. Көрсө Джейминин эки жерде бир убакта болгум келет деген ниетин угуп, эки штаттын чек арасы жайгашкан жерге алып барыптыр. Андан соң Джеймиге убактылуу татуировка жармаштырып берет. Көрсө Джейми күндөлүгүнө ар кандай максаттарын жазып, ал максаттардын арасында татуировка дагы бар болчу. Жолугушуу аяктап калган мезгилде Лэндон Джеймиге мен сени сүйүп калдым деп айтса, Джейми ага жооп кылып, мени сүйбө деп эскертпедим беле деп айтат. Бирок кантсе да ушул күндөн кийин экөө жетелешип мектепте кыз жигит дагы болуп калышты. Вы видели? Кечинде Лэндон менен кызынын жетелешип келе жатканын көргөн Джейминин атасы кызына бул кылганын туура эмес деп урушкандай болот. Анда Джейми мен аны жакшы көрөм десе, атасы жооп кылып, демек сен ага баардык чындыкты айтышың керек деп коет. Бир күнү эки каарманыбыз түн бир убакта дагы жолугушуп, телескопту чогултуп, асмандагы жылдыздарды карамак болушат. Анда Лэндон мага Плутонду көрсөтчү десе, Джейми ага жооп кылып, Плутон таң атаарда гана көрүнөт, биз аны азыр көрө албайбыз десе, Лэндон бул нерсеге даярданып койгон экен. Көрсө ал көрпө төшөгүн алып, анан дагы ысык кофе даярдап алыптыр. Анткени анын максаты таң аткычаңда Джейми менен ал жерде олтуруш болгон. Анан да Лэндон асмандагы жылдыздардын бирин тандап, ага официалдуу түрдө документ жасап, Джейминин атын коюптур. Мындан соң экөө ал жерде олтуруп, Джейми өзүнүн эң чоң максатын айтып берет. Көрсө анын эң чоң максаты атасы менен апасы турмуш курган чиркөөдө өзү дагы жакшы көргөн адамына турмушка чыгууну каалайт экен. Эртеси Лэндон апасы менен сүйлөшүп калса, апасы баласына кайрылып, сен биздин чиркөөнүн кызматкеринин кызы менен сүйлөшүп жатыпсың го. Абайласаң балам, алардын тартиби башкачараак десе, Лэндон апасына жооп берип, сиз эч кабатыр болбоңуз, бардыгы жакшы болот, ал экөөбүз бири-бирибизди жакшы көрөбүз деп айтат. Бирок ушундай бактылуу күндөрдүн биринде Джейминин бир нерсеге кабатыр болуп жаткандыгы байкалды. Анда Лэндон эч нерсени түшүнбөй, деги эмне болду? Эмне мынча көңүлүң чөгүп жатат десе, Джейми бардык чындыкты айтып берет. Көрсө ал 2 жылдан бери лейкемия деген оору менен ооруйт экен. Дарыгерлердин айтымында ага дарылар дагы жардам бербей калып, демалар абасы менен ичер суусу аз калган болот. Ошондуктан Джейми бул нерсени эч кимге айтпай, эч ким менен дос болбогонго аракет кылып, кадимкидей эле жашоосун улантып, келер саатын күтүп жүрүптүр. Бирок өзү дагы Лэндонду кантип сүйүп калгандыгын байкабай калган болот. Муну уккан Лэндон эч нерсени түшүнбөй, сенин жашың 18 деле го. Мындай оору менен кантип ооруп калышың мүмкүн деп эле көзүнөн жаш тегеренген бойдон калып кетти. Ал эмне кылышын билбей биринчи эле буга чейин сүйлөшпөй жаткан атасына барат. Көрсө атасы ооруканалардын биринде дарыгер болуп иштечү. Ал атасына сен менин кызыма жардам бере аласыңбы? Ал рак болуп ооруп калыптыр. Аны бир текшерип бериңизчи десе, атасы мен жүрөк оорусун карайм балам. Сен айтып аткан оору такыр башка десе, сиздин деле пайдаңыз жок турбайбы деп кайра кетип калат. Ошентип кайгыга батып калган каарманыбыздын жанына күндөрдүн биринде досу Дин келет. Ал Лэндонго мен бардык нерсени уктум досум, эми сенен кечирим сураймын. Буга чейин туура эмес иштерди кылып койдук окшойт деп Лэндон менен жарашып, мындан соң Лэндондун жанына Джейми келип, мен негизи сага башында эле айтып коюшум керек болчу. Мен сени менен бактылуу күндөргө башым айланып, ал нерсени деле унуткарып койдум. Алдыңда күнөөлүмүн десе, Лэндон аны сооротуп, эми кандай болсо дагы мен сени эч качан таштабаймын деп сүйгөнүн кучактайт. Ал апасынын жеңил бийни кандай бийлегенин үйрөнүп, Джейминин канча күнү калган болсо да аны бактылуу өткөрсүн деп аракет кыла баштайт. Күндөрдүн биринде Лэндондун жанына досу Эрик дагы келип, андан кечирим сурап, экөө жарашып, Лэндон Джейминин короосуна барып бир нерсе жасап жаткан кезде Джейми эсин жоготуп коет. Ошентип ал ооруканага түшүп, Лэндон анын жанынан такыр чыкпай жатты. Бир кезде Джейминин атасы келип, Лэндонду сен эми үйүңө барып эс алып кел деп аны үйүнө жөнөтүп, өзү кызы менен сүйлөшүп олтуруп калат. Ал кызына сенин апаң кайтыш болгондон кийин менин жүрөгүмдүн баардыгы сенде калды. Эми болсо сен кетип калсаң мен кимди жакшы көрөм? Тагдырыбыз эмнеге мынча татаал деп эле кызынын колун кармап ыйлай берет. Бул убакта үйүндө жүргөн Лэндондун жанына Билинда келип, мен буга чейинки кылган ишим үчүн кечирим сураймын. Көрсө сен жакшы нерселерге татыктуу экенсиң деп анын бетинен бир өп коюп кетип калат. Ал кайрадан ооруканага келсе, Джеймини ооруканадан чыгарып жатышыптыр. Көрсө Лэндон
Лэндон атасы Джеймини үйдө дарыланганга мүмкүнчүлүк түзүп берген экен. Муну уккан Лэндон дароо эле атасына барып андан кечирим сурап, ушунча жылдан бери кек сактап жүргөн нерсесин жок кылып аябай жеңилдеп калды окшойт. Лэндон болсо бул убакта дагы деле устачылык менен алек болуп жаткан. Ал көрсө Джеймиге белек кылайын деп өз колу менен телескоп жасаптыр. Анда Джейми экөө ошол телескопту сыноодон өткөрүп жатып, Лэндон Джейминин эң чоң максатын аткарайын деп анын колун сурайт. Ошентип Джейминин максатындагы чиркөөгө барып экөө баш кошушуп, каармандарыбыз жайы менен чогуу жашап, күзгө жакын Джейми бул дүйнө менен кош айтышып кетиптир. Тасманын аягында 4 жыл өтсө дагы Лэндон Джеймини такыр унутпай, кыска мөөнөттөгү эле Джейми менен болгон убакыт аны аябай өзгөрткөндүгүн айтып берет. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасманын аягында айтар сөзүбүз: эгер сиз кыз бала болуп сизге бирөө сүйүүсүн арнаса, ата-энеңиздин алдынан сыйыңызды ордуна коюп ак нике менен алып кетмейинче ага эч качан ишенбеңиз. А эгер сиз эркек бала болсоңуз, көп эле кыздар менен убактыңызды кетирбей, келечекти түзүү менен алек болуңуз. Эми кандай болбосун, кийинки тасмага чейин бардыгыбыз аман бололу.